Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Summa ma ba'du. Assalamu alaikum урматтуу жана кадыр бартуу мусулман бир туугандарым. Бизге ар дайым рассрочка соодасы тууралуу суроо келгендиктен, башкача айтканда, дайыма бизден эл сурашат, ушул рассрочкага мен телефон алсам болобу, рассрочкага холодильник сатып алсам болобу, рассрочкага башка дагы үйүмө тиешелүү бир нерселерди сатып алууга болобу деп. Мына ошол себептен бүгүн сиздер менен ушул кичинекей бир ролик аркылуу ушу рассрочкага сатып алуунун шарияттагы эрежелерин айта кетүүнү максат кылдык. Кудай Таалам бардыгыбызды такыбалык насип кылып, арам нерселерден алыс туткан болсун. Амин я раббал аламин. Урматтуу мусулман бир туугандарым, рассрочкага сатууга болот. Шариятта рассрочка бар. Башкача айтканда бөлүп төлөө деген соода бар. Болгону анын шарттары бар. Мына ошол шарттарды сактаган кезде гана ал соода дурус болот. Ал эми ал шарт табылбаган кезде соодабыз дурус болбой калат. Мисалга бизде учурдагы кээде банктарга бара турган болсок, банкка барып келишим түзгөн кезде ушинтип көрсөтөт. Мисалга сатыла турган буюм, адан мисал телефон ал. Адан айтат, бир айда төлөө бере турган болсоң, 16 миңдик телефонду алат да, бир айда төлөө берсеңиз сизге 8 миң сом дейт мисалга. 2 айда төлөө берсеңиз 9 миң сом дейт. 3 айда төлөө берсеңиз мынча дейт. Мисалга 6 айда төлөө берсеңиз 12 миң сом дейт. Анан ошол жерде кардар менен жанагы банк экөө белгилүү бирине токтолбой туруп экөө эки жака басып кетиши мүмкүн. Кийин келечекте кардар өзү каалаган айды тандап алат, өзүнө ыңгайлууну тандап алат да, ошонусу менен төлөө берет деген ой менен кардар дагы басып кете берет. Мына ушундай кылган кезде бул соода дурус болбой калат. Ошондуктан рассрочкага сатуунун эң негизги принцип шарттарынын бири бул мөөнөт менен акча дайым болуш керек. Так даана келишим түзүп жаткан кезде чечилиш керек. Мисалга, мен 6 айлыгыны тандадым, 12 миң сом сизге төлөө берем деш керек. Мына ошондой чечилген кезде гана бул соода дурус болот. Ушул шарттардын бири ушул. Экинчи бул жердеги маселе, биз банк аркылуу сатып алган кезде, эгерде 8 миңди биз ошол айында төлөө бере албасак, биринчи айда төлөө бере албадык дейли, мына X төлөө бере албасак, биздин банктарда дароо эле үстүнө пения деген түшүнүк пайда болот. Үстөк кошулат деген эмне пайда болот? Эреже бар. Ошол келишимде жазылган болот. Эгер 8 миңди сен убакыты менен төлөй албасаң, сизге эмне кошулат? Мисалга, ошол айткан сумманын 2% дагы кошулат дейли. 2 сом кошулат дейли, мына 200 сом кошулат дейли. Ошондо 8200 болот. Анан кийинки айда төлөй алсаң, дагы көбөйөт, дагы өсүп кете берет деген бир эрежелер коюлат. Мына ошондой эреже эгерде сиз келишим түзүп жаткан кезде ошондой эреже киргизилген болсо, дагы бул соода дурус эмес. Бул соода дурус болбой калат. Себеби бул сүткорлук келишим түзүлгөн болуп эсептелет. Ал эми эгерде ушул эле нерсени биз ислам банктарынан ала турган болсок, аларда да эле ошондой штраф бар. Ошол штраф салынат, болгону алардагы штраф банктын өзүнүн жекече кызыкчылыгына эмес, үчүнчү тарап бир кандайдыр бир кайрымдуулук фонд тарапка берилет. Мына ошондой кылганда кайра бул соода дурус болот. Себеби кээ бир адамдар ушул жерде 8 миң төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү болуп туруп, атайын жанагы төлөөнү не кылат, жылдырып коюшат да. Ананыраак берейинчи, мындай кылайынчы деп. Ошон үчүн аларга жаза катарында ошондо штраф төлөнөт, бирок штрафты банк өзү албайт исламский банктарда. Тескерисинче кимге берет? Башка бир кедей камбагалдарга бир фондко өткөрүп берет, өкүл болуп алардын атынан өкүл болуп өткөрүп берет да, анан тигилерге тапшырып коет. Фонд ошол кедей камбагалдардын колуна барып тапшырышат. Ушундай эреже. Эгер ушул эрежелер аткарылбаса, эмне дедик? Белгилүү, мөөнөт белгилүү болуш керек, анан сумма белгилүү болуш керек. Келишим түзгөн кезде банктын пайдасына болгон эгер убакыты менен төлөй албаса, эмне болбосун? Үстүнө ашыкча акча кошулбаш керек. Ошондо гана дурус болот.